Анан бүгүнкү күндө эң орчундуу болгон жаштарыбыз арасында, балдарыбыз арасында жана телефон оюндары. Ушу телефон оюндарына PUBG, Minecraft, ушуга окшогон оюндарга бир чектөө киргизсек, Roblox бар арасында. Ушул биздин жаш балдар ошол тармакта телефонду көп чукушат экен дагы, бүгүнкү күндө же ата энесине жардам бербейт экен, же ата энесинин тилин укпайт экен. Ошондой эле мектептерге телефон көтөрүп барып алып, ошол жерде ошо оюндарын ойношуп, бири-бири менен группа болуп. Ошонун ичинде ар кандай кишилер отурат экен, ошол кишилер менен жана комментарий аркылуу жазышат экен. Ал жерде может педофилдер болушу мүмкүн. Жаш балдар менен жазышып, аларды алдап, анча-мынчасыны жанагындай ата энесинин картасыны колдонуп, ошол жерден сүрөткө тарттырып алып, акчалар которгон күндөр да болуп турат экен да.